Экс-президент Сооронбай Шариповичтин иниси Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат. Бул Байсан рестораны. Акматбек Келдибековду билесиздер, бул жогорку кеңештин төрагасы кызматы, спикерликти аркалап келген. Эрдент ЖК клиникасы мурдагы налоговыйдагы иштеген көп жылдардан бери иштеп жүргөн Эрмек Чоюнов аттуу жаранга таандык. Бакыт Аманбаев жана анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп келген Урмат Аманбаевалар бул жерде иштетип келет. Насирдин Исанов көчөсү Юго-Восток. Бул жерде жолдун четинде жана Акбара дарыясынын ортосунда корук аймакка жайгашып калган бир топ имараттар бар. Алсак анын бири Эрдент тиш дарылоо клиникасы, ошондой эле Байсан рестораны. Эрдент ЖК клиникасы салык кызматынын мурдагы налоговыйдагы иштеген көп жылдардан бери иштеп жүргөн Эрмек Чоюнов аттуу жаранга таандык. Ал эми көзүңүздөр көрүп турган бул Байсан рестораны. Акматбек Келдибековду билесиздер, бул мамлекеттик көп жылдар бою кызматтарды аркалап келген. Алсак финансы министринин орун басарлыгынан баштап жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышы, налоговый салык кызматынын төрагасы, социалдык фондду жетектеп турган, андан кийин жогорку кеңештин төрагасы кызматы, спикерликти аркалап келген. Бирок ээлеп алган жерлери Акбара дарыясынын корук аймагы жана жашыл аймактар болуп саналат. Мынтип ресторан куруп, муңку күнгө чейин иштетип келген. Байсан рестораны корук аймакка, жашыл зонага түшүп калганы аз келгенсип, бул жердеги жылуулук электр борборунда имараты бар. Анын дагы аймагына кирип, унаалардын кирип чыгышына тоскоолдук жаратып, бул жерди толук тосуп алган. Айта турган кийинки объектилерибиз бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай жетиген рестораны дейбизби же чайхана дейбизби, эс алуучу жайлар, бул жерде тиш дарылоо мекемеси курулуп калган. Бул имараттарды Акбара дарыясынын корук аймагында жайгашкан, жашыл зонада жайгашкандыгына карабастан мамлекеттик мурдагы кызматкер, Америкадагы Кыргызстандын элчиси Бакыт Аманбаев жана анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп келген Урмат Аманбаевалар бул жерде иштетип келет. Тиешелүү кызматтар жашыл аймак экендигин, Акбара дарыясынын корук аймагына курулуп калгандыгын айтып, буга чейин дагы эскертүүлөрдү берген, имараттарды бузуп, жерди бошотуп коюңуздар деп. Бирок реакция болгон эмес. Бир канча эскертүүлөрдөн кийин мына бүгүн тиешелүү кызматтар келип, бузуп, алып салуу, жерди бошотуу боюнча жумуштарды баштады. Бул жерлер дагы бузулуп алынып салынат. Дагы бир имарат Акбара дарыясынын 50 метр корук аймагы сакталган эмес. Көрүп турганыңыздардай бул жерде жашыл аймактагы бар парк келип туруп могул имаратка такалат. Бул имараттагы көп жыл бою мамлекеттик кызматта иштеген, 3 жолку жогорку кеңештин чакырылышынын депутаты, жогорку кеңештин спикери, төрагасы болуп иштеген экс-президент Сооронбай Шариповичтин иниси Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Улардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оору алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден, барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго. Бул жер дагы азыркы тапта бошотулуп алынып, көрүп турганыңыздардай жашыл аймак улантылып, бул жакка чейин толук эс алуу жайы болуп курулат. Ушул тапта муниципалдык менчик башкармалыгы буларга эскертүүлөрдү берген. Эскертүүлөргө карабастан имарат дагы деле турат. Азыркы тапта алып салуу иштери башталды. Ал эми бул бошотулган имараттардын орду бүт бойдон Акбара дарыясынын корук аймагында, ошондой эле жашыл аймакта курулуп калган. Имараттар бошотулгандан кийин толук түрдө ордуна жашыл аймактар, эс алуу бактары салынат.
Анткени имараттардын башында же аягында көрүп турганыңыздардай жашыл аймактар бар. Бирок ага карабастан кызматы бар учурунда кызматынан пайдаланган абалда минтип корук аймактарды, жашыл зоналарды тосуп минтип коммерциялык багыттагы курулуштарды куруп алышкан. Ташиевке берген сөзүнө турду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ошко барганда эсеп палатасынын түштүктөгү бөлүм башчысы кызматкерлери таза иштей турганын, коррупция чыкса кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирген. Текшерүүдө инспектор айыл өкмөттүн башкы эсепчисинен 700 000 сом алууга шектелип жаткандыгы аныкталган. Бөлүм башчы сөзүнө туруп иштен кетүүгө арыз жазган.